жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү. Кутмандуу күнүңүздөр менен достор. Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында адаттагыдай эле Тумар Тайм шоусу старт алды. Микрофондо Атыжан Гүлкайыр Нурматова. Ал эми азыр болсо куттуу студиябызга мыкты ырчы Айдин Шер кирип келди. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кудайга шүгүр, эң сонун. Кош келипсиз биздин студиябызга. Биринчи жолу келип атасыз, Ооба, 8 жыл өттү. Биринчи жолу 8 жыл арасында биринчи жолу келдим. Чыгармачылыкка кириштиңиз. Буюрса. Абдан сонун. Анда биз сиз экөөбүз программанын башында эле келишим түзүп алалы жакшынакай. Ооба. Программанын жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Аны угар замат сиз Пикассо деп айтышыңыз керек. Депти. Пикассо. Өткөрүп жиберсеңиз, Пикассону унутуп кетсемчи? унутуп кетсеңиз, маңдайыңызда сандыктын ичинде тапшырмалар бар. Толтура тапшырма бар. Эскертип өтөлү. Программанын соңунда Пикассону аткарасыз. унутуп калам. Ладно, хорошо. Аракет кылабыз, унутпаганга. Ардактуу достор, теле көрүүчүлөр, сиз дагы биздин катарыбызга кошулуңуздар. Кызыктуу суроолорду сөзсүз түрдө күтөбүз, Конокто болсо Айдин Шер, буюрса бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Учурда биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызды дагы башкарып жаткан учуру конубуз. Суроолор болсо узатыңыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Туптура достор, Тумар радиосунда Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда. Ал эми биздин башкы демөөрчүбүз Леон бут кийимдер дүкөнү 20 жылдын белгилеп белектерди тартуулайбыз. 3000 сомго соодагы бут кийим майын жана тазалоочу губканы белек алыңыз. Бут кийимдин бардык түрүнө 20% арзандатуулар. Леонго кош келиңиздер. Ал эми куттуу студиябызда конокто болсо ырчы Айдин Шер. Айдин, кызыктуу суроолор барбы инстаграмыбызда? Азырынча жок болуш керек, Баягы суроолор эмнеге семирип кеткенсиз деген эле суроолор. Жооп берип кетсеңиз болот ага деле. Ошол эми жана айтып кеткендей, Жакыныраак сүйлөйбүз. көп жылдан бери эле көрбөгөн адамдар эмне жедиң деген эле бир суроолор да. Баса сахнага кайтып келиптерсиз куттуктайбыз. Чоң рахмат. Эми негизи эмне менен алек болдуңуз? Каякка жоголуп кеттиңиз? Ушул суроо кызыктырса керек көбүнчөсүн. Көп сурайт, каякта болдуңуз, эмне болдуңуз деп. Анан 2010 жылдын аягынан Пикассо. Мен айтпадым эле, унутуп калам да. Унутпаңыз. Ошол көбүн бир 5 жылдай Москвада жүрдүм. Ортодо Турцияда да жүрүп калдым. Ошол көбүнчө Москва шаарында болдум. Эмне менен алек болдуңуз? Ошо ресторанный, клубный бизнесте эле. Алыс кетпей, ооба, чыгармачылыгыман алыс кетпей эле. Бир жылдары караокеде да иштеп калдык. Орустар менен, армяндар менен. Ошол көбүнчө вокалист болуп эле иштеп аттым. Күйөрмандарды сагындыңызбы негизи? Күйөрмандарды Чынын айтайынбы? Чынын Өтө катуу сагындым. Өтө катуу. ошо сахнага чыкпай калганда депрессия болдуңузбу? Ошону айтыңызчы. Депрессия албетте. Ыйлаган күндөр болгон. Мен башында бир 3 жылга арада аябай бир катуу депрессиядан чыга албай эле өзүмөн өзүм кыйналып, анткени ушундай бир шаң шөкөттүн үстүндө, ушундай бир концерттерде дайыма жүрө берип, анан бир жок болуп кетсең, Пикассо. Жок болуп кетсең? Жок болуп кетсең жаман да, анткени мындай эми ошол нерсенин баарына көнүп туруп, анан бир туруп эле жок болуп алып, анан бир депрессия болосуң да, бир катуучу. Анткени ошондой нерсе жүрөгүңө мындай бир жакын нерсе жок болуп эле, анан өтө катуу депрессияк болгонбуз. Негизи ыйлаганда күндөр болгон. Сахнадан алыстаганыңызга эмне себеп болду? Кетип калганыңызга, такыр жок болуп, клипте чыгарбай, ырдабай дагы. Эми бул больная тема деп. Буга айтыңыз эми, бөлүшө бериңиз. Баягы продюсер менен ортодо болгон бир кандайдыр бир келишпестик да болду. Ошо көп нерсе болуп кетти ортодочу. Жаштык менен дагы көп нерсе туура эмес нерсе кылып алдым. Ошол анан көп жерден чыга албай калдым. Жолуңузду тороду ошондо продюсериңиз же кандай?
Айтыңыз эми, айтыңыз, андай бөлүшүңүз ачык эле. дагы бир аз болгон, бирок азыркы учурда баары Кудайга шүгүр, азыркы учурда ошол Динара эжеге дагы өзүмдүн продюсериме аябай ыраазымын. Анткени ошол мени Айдин кылган Динара эже, бутума тургузган Айдин эже, жок кылган дагы Динара эже дегенсиң. Иши кылып Динара эжеге мен ыраазымын. Азыркы тапта мамилеңер жакшы. Эң сонун. Анан дагы бир суроо, сахнага чыкпай калган мезгилде үйлөндүңүз, сиз? Үйлөнгөн 2015 эле үйлөндүм, жакын арада. Ооба, чыга элек кезде сахнаны таштап салгандан кийин үйлөндүңүз, ошондон кийин. 2010дон бери эле чыкпай калдым да. Анан ошо 2015 чыгып баштадым. Чыгып баштадым дебедим, 2015-жылы үйлөндүм. Чыкпай калгандан кийин. Ооба. Сүрдөткөн суроолор. Тумар радиосунда Тумар Тайм шоу суланууда. Азыр болсо сүрдөткөн суроолор деген рубрикага кезекти берели. Конокто Айдин Шер. Аталышы кандай экен, Айдин? Сүрдөй баштадым уже. Коркунуч туудурдубу? Чын айтайынбы? Чын айтыңыз. Андай деле эмес. Коркпойт экенсиз. Анда жакшылап отуруңуз. Сизге 1 мүнөт 20 суроо берилет. Эч кандай түшүндүрбөйсүз, ооба жок деп гана жооп бересиз. Ооба. Даярбыз. Түшүндүм. Кеттик анда. Башка ырчыларга ичиңиз күйөбү? Жок. Айдин сага семирген жарашат экен дегендер барбы? Бар. Айдин арык эле кезиң дегендерчи? Бар. Бетиңизге атайын маскаларды коюп кам көрөсүзбү? Жок. Шоу бизнесте досторуңуз көппү? Көп. Денеңиздин кайсы бир мүчөсүнө пластикалык операция жасаттыңыз беле? Тиш доктурдан коркосузбу? Жок. Ырдабай калганда депрессияга кабылдыңызбы? Ооба. Жубайыңыз күйөрмандарыңыздан кызганабы? Ооба. Административдик мыйсамды буздуңуз беле? Жок. Сын пикирлерге сынасызбы? Жок. Көп мушташасызбы? Ооба. Айылда жашайт белеңиз? Ооба. Дипломуңуз барбы? Ооба. Брэд Питт сизден сулуу? Ооба. Уурулук кылдыңыз беле? Жок. Ырчылар байбы? Сиздин оюңузча? Ооба. Татуу кылдырып көрдүңүз беле? Жок. Көп уктайсызбы? Ооба. Сүрдөткөн суроолор сизди сүрдөттүбү? Жок. Анда азаматсыз. 20 суроого жетиштиңиз, ооба жок деп жооп берип, эми чын калып азыр тактайбыз. Көп мушташат экенсиз, Эмне болуп мушташып жүрөсүз? Болуп калат, анткени көп эле ушу жакынсызбы өзүңүз? Жок, мен өзүм карап атам деп элечи. Жок, просто кээ бирде болуп калат да, мындай чыгармачыл адамдарды мындай аябай бир назик көрүшөт. Анан бир ырчы артист монтип койчу деген мындай ошонткенде эле уже бүттү да, мындай башталып калат. Тырышып калмай да. Жок, просто кээ бирде туура эмес сүйлөшөт. Мындай мен жаман көрөм адамга мындай бир тааныбай эле, сырттан эле таанып алып анан бир мындай өзүлөрүн башкача сезип анан башкача сүйлөгөн адамдарды, мындай 200 адамдар барып туруп эле эмне мушташ баштайсызбы? Жок, эми сөз менен айтасың, анан сөз менен түшүнбөгөнгө түшүндүрөсүз. Мындай түшүнгөн түшүнөт. Ошол. Анан башта деле көп эмнелер бар? Жаракаттарбы? Коркуш керек экен сизден. Дипломуңуз бар экен, кайсы кесиптин ээсисиз? Мен деген өзүм национальный бүткөм. Мен өзүм программистмин. Программист. Жакшы экен. Техникмин. Бул ыр жаатында билим чала болот десем болот, анткени эми окуп бүткөн эмесмин. Жөн эле вокалдан сабак алгансыз. Ооба, Москвадан дагы окудум, бияктан дагы окудум. Жакшы. Ошол. Арык эле кезиң дегендер бар экен, жакшы экен дегендер. Айдин. Арык кезиң эле ошол маалда симпатичный болупсуң дегендер көп. Анан Пикассо. Анан семиргенден кийин деле ушундай сага жарашат экен дегендер да бар. Өзүңүзгөчү кайсынысы жагат? Мага эми арыктасамбы дегендер жокпу ойдо? Жок, бир 5 килограмм ыргытсам нормально болот, бирок өтө арыктай мурункудай деп ойлобойм, анткени билбейм. Эми жигит болгондон кийин мындай кичине чоңураак болгон эле жакшы го дейм. Биринчиден. Анан экинчиден менин өзүмдүн жубайыма ушундай чоң болгонун жагат да. Жубайыңызды катуу сүйөт окшойсуз. Албетте. Жакшы. Дагы бир суроо, айылда жашайт белеңиз дегенде? Ооба, эми мен өзүм албетте Ала Тоодо, Жыл массивте. Ошо уякта чоңойгом, кичине. Айыл эле? Айыл эле. Ошол ошондой жер тамда эле. Мага жагат. Жакшы. Албетте. Буюрса ырдайбыз алдыңкы мүнөттөрдө. Ооба да.
Сиз дагы чогурдайт экенмисиз, сиз вокалды өткөн жана турбайсызбы? угармандардан дагы суроолорду күтөбүз. Достор, узатыңыз. Конокто Айдын Шер. Азыркы тапта биздин Тумар FM Instagram социалдык баракчабызды башкарууда. Күтөбүз суроолорду сөзсүз түрдө. Тумар Тайм. Тумар Тайм шоусу Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында уланууда, достор. Микрофондо Атыжан Гүлкайыр Нурматова, ал эми конокто болсо куту студиябызда Айдын Шер ырчым. Жакшынакай ыр белек даярдап койдук угармандарга. Ырдайбыз азыр. Буйрса. Кайсыл чыгарманы? Өзүмдүн репертуарыман болсун. Бул Ону Эрнис Жошовго таандык. Онун сөзү Кудурет Тайчабаровдуку «Махаббат, өмүр, көркү». Канчанчы жылдары ошондо популярдуу болду эле? 2008. 10 жыл артка. 10 жыл артка, достор. Барат экенбиз, достор. Кеттик анда. Жолугуп махаббаттын тамын татсаң, жүрөгүң үмүт кылат. Жалгыздык кочагына азыр батсаң, жан жери күтүп турат. Жүрөк күнүдө жалгыз болбойт, сүйүп жүргөн адам алсыз болбойт. Сезимдин оту куйкаласа, жалган дүйнө сага дамсыз болбойт дейт. Ушундай бар эле. Азаматсыз. Ушул кездеги көз ирмемдерди эстеди окшойт, көпчүлүгү ностальгияга жетелеп салдыңыз окшойт, Айдын. Анткендер да болду го дейм. Анткени бул ыр менен көп нерсе связанный болчу, байланыш бар эле. Анткени бул баса айтып кетчү нерсе, бул өз маалында. Балким азыр деле Канат байке окса керек. Канат Култаев байкебиздин жакшы көргөнүрү болчу Пикассо. Ошол. Анан ошол маалда көп досторум азыркыга чейин деле айтат. Ушул досторум мындай бир кандайдыр бир шерине болуп калса, же дагы бир мындай посиделка деп коет го. Ушундай болуп калганда, отуруштар болгондо ушул ырларды көп сурашат. Жакшы. Кызыктуу билдирүүлөр барбы Instagram баракчабызда? Сиз карай бериңиз азыр. Мен маалымат берип өтөйүн. Ардактуу достор, Тумар Тайм шоусунун башкы демөөрчүсү Леон бут кийимдер дүкөнү 20 жылдыгын белгилеп белектерди тартуулайбыз. 7000 сомго соодагы бут кийим сактоочу колодканы, бөөктөрдүн мырзаларын үйдө кийүүчү бут кийимин белекке тандап алыңыз. 20 жылдыктын урматына бут кийимдин бардык түрүнө 20% арзандатуулар Леонго кош келиңиздер. Кандай каттар бар экен? Кыялымда деген ырыңызды ырдап бериңизчи дейт. Кыялымда деген ырымды чын айтсам билбейм, бирок ошо кыялымда деген сөздөр болушу мүмкүн ошо ырымда. Анан кайсы ыр? Калганын унутуп калдыңызбы өзүңүздүн ырыңызды? Жок, менде бар, просто буякта кыялымда деп ар бир адам өзүнө ошо ырдын угуп бир сабы, бир сөзүн, бир сөз угуп жагып калса ошону мындай темасы кылып туруп коюп кое беришет да. Анан, например, мен Көлөкөм деген ырымды көпөлөгүм дешет. Ошо көпөлөгүм деген ырыңды ыстырдай, ал көпөлөк деген ыр жок, Көлөкөм десең, сөздөрүндө көпөлөк деген сөздөр бар, Көлөкөмдү көпөлөк окшоштура беришет. Окшоштурса дагы ошондой деп айтышат. Бирок мен самый главный мен түшүнсөм болду. Ырдайбызбы анда? Кыялымда. Ооба. Кайсыл ал ырдын аталышы кандай, өзүнүн аталышы? Менимче бул сүйүү мага келлек деген ыр болсо керек. Кеттик анда, дароо эле экинчи ырга өтөлү. Анда ошол жерден баштайын. Макул. Кыялымда самаганым, боло элек махаббатым, сезгендиктен келериңди ырларымды сага арнадым, сезгендиктен келериңди ырларымды сага арнадым. Сүйүү керемет, тунук сүйүү бир келет, чынын айтам селгилер, мага сүйүү келелек. Жүрөк сүйөт бир сулуу, көңүл сүйөт миң сулуу, издеп жүрүп таба албайм, араңарда ким сулуу дейт. Ушундай да ыры бар. Тумар радиосунда Тумар Тайм.
Тумар тайм кечки шоу суланууда достор. Ал эми биздин башкы демөөрчүбүз Леон бут кийимдер дүкөнү Леондо жайкы сезонго ылайык таза булгардан тигилген бөөктөр бут кийиминин жаңы түрлөрү плюс 20% арзандатуу плюс белектер жана бонустар Леонго кош келиңиздер. Куту студиябызда конокто болсорчу Айдин Шер. Буга чейинки ырда өткөн ырыңыз тууралуу сүйлөшпөйлүбү, Ооба. Жубайыңызга арналыптыр. Ооба. Толкундайм деп. Сени көргөндө эле бир толкундайм деп туруп толкундаткам. Ошол булар жана айтып кеткендей эле менин жубайыма арналган. Ошо анткени көп суроолор болчу. Эмнеге сиз жубайыңызга жазбайсыз деп. Пикассо. Ойдун баарын сбивать этип койдум, бирок мейли. Айтыңыз. Анан Негизи буга чейин сүйлөшүп атканда айтканбыз, маегибизди улайбыз деп. Жубайыңыз чыгармачылыкка кайра кайтам дегенде кандай кабыл алды деп суроого жооп ала элекпиз. анткени кичине каршы болгон. Анткени эми көп поклонницалар болот, күйөрмандарың болот, анан гастроли болот, анан дагы депчи. Пикассо. Анан көндүрдүңүзбү? Ооба, айттым, эми мен чыгармачыл адам болгондон кийин, ушул менин жашоом болгондон кийин, бул менин кесибим болгондон кийин ушундай эле болот. Бирок бир гана сени сүйөм да деп айткам. Ошол. Анан макул деп калып калды. Макул болбогондочу. Негизи азыр каттар келет да турабы күйөрмандардан. Кандай кабыл алат? Кызганыч болуп кетеби? Анда санда Болот, бирок көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Анткени мен түшүнөм. Эси мен жубайым деле ырчы болгондо, ушундай бир каттар келгенде мага деле бир эми аны оюң менен акылың менен билесиң, туура көрөсүң, бирок жүрөк башка нерсени айтат да. Анан бир кызганычтар болбосун деп ошону өзүм көрүп, акырын өчүрүп койгонго аракет кылам же окуп, өзүмө мындай выводдарды кылып, анан көрсөтпөгөнгө аракет кылам да. өчүрүп турат экенсиз да, тазалап. Тазалап деле турам, кээ бирде, бирок Көрүп калган учур болбойбу так? болот. Анан Эми туура жагынан кабыл алат. түшүнүктүү экен, Албетте. Түшүнгөн үчүн алдым да. Андан сонун дагы келген каттар бар угармандардан. Аларды дагы жаңырталы. Чыгармачылыктан бир аз алыстагандайсыз, эмне үчүн деди. Буга жооп берип өттүк программанын башында. Кандайсыз, сиздин кызыңыз барбы? Ошого жооп берсеңиз, кечиресиз. Аялыңыз бар экен деген экен. Эми эле түшүндү окшойт, СМС билдирүүсүн аткан. Айдин Шер, сизге кааларым ишиңизге ийгилик бар бул, чыгармачылыгыңда чоң жетишкендиктерге жет, үй бүлөлүк бакыт. Силерди тыңдап отурган коллегаларым Айзат эже, Медина эже, Ширин жана эним Саматка салам айтам деп рахат СМС билдирүүсүн аткан. Каяктык болосуз, көлдө туугандарыңыз барбы деген экен. Көлдө туугандар барбы? Ооба. Туугандарым, тайларым ушу көлдөн, Жетөгүздөн, Аң үстөндөн, Аксуда таятам, тайнем жашайт. Ошол өкүл апам, бүт досторум көбү. Баары көлдө. Көбү. Жакшы. Тушаймын деген ырды ырдап бериңизчи, архивден ырларыңыздын бири болчу. Ушул ыр мага аябай жагат, Сыраныч деген экен. Бул деген Тушалган махабат деген ыр болсо керек, Пикассо. Аны ырдадык, башкаранын башында. Же ал башка ыр беле? Жок, ал башка ыр болчу. Баары эле махабат тууралуу экен ырларыңыз. Ооба, мен жаш кезде романтик болчумун. Жаш кезде романтик болчумун. Ырдайбызбы Айдинанда, келиңиз. Мен алардын уже сөздөрүн канча жылдан бери ырдабай сөздөрүн билген жеринен токуп ырдап кете берейин да. Импровизация кыла албайсызбы? Башкалар импровизация кылып кетишет экен. Жок, мен импровизация кылсам просто сөздөрүн унутуп калыпсың деген бир адамдар бар эле да. Эми болот да андай. Ооба. Ошо. Анда припевден эле баштайын, Мейли, кайырмасы болсо деле ырдап бериңиз. Азыр мен сени сүйбөймүн, сен дагы мени сүйбөйсүң. Кандай болот турмушубуз, мен бушайман. Мен дагы каалабасам да, калбады мен сенде да арман. Кандай болот тагдырыбыз тайратта. Тушалган деле. Достор кечирим сурайм. Андайлар болуп турат да, сөзсүз. Туурабы, репертуарыңызда канчалаган ыр бар. Ооба, көп эле. Аларды дагы Көп ырдабай калсаң да унутуп калып экенсиң, кечирим сурайм, бирок
андай бул концертте дагы боло турган нерсе. Аябай катуу уят болдуңуз беле сөзүн унутуп калып? Болгон, албетте. Эми андай ар бир эле адамда болсо керек. Анткени ырдап бир жолу Султан Садыралиевдин концертинде болгон ушундай бир баарыбыз гимн ырдап атканда мен өзүм сөздөрүн унутуп калып, Анан бирөөлөр кол булгап атса, мен аларды карап жыргап атсам, Пикассо. жыргап атсаңыз? Аларды карап жыргап атсам, уже өзүм сөздөрүм кетип атат десең. Монтип туруп карасам, баары мени карап атыптыр, мен анан деген боюнча калгам, бирок катуу тилип калдым. Кимден? Динара эжеден, продюсермен. Ай, сен аякты жалдырмактап карап атасың, буякта ырың болуп атса дейт. Ошондой нерселер көп болуп турат, андай кызыктуу учурлар аябай көп. Унутуп калган, сөздөрүн. Ооба, сөздөрүн унутуп каласың, вступленияларын унутуп каласың. Анткени жаңы жазганда эми көбүнчө эми баары эле билет да. Кээ бирде фонограмма менен көбүнчө жаңы ырыңды фонограмма менен ырдап көрөсүң да, биринчи кандай болот, эмне болот деп, анан жаңы ырдаганда вступлениясын унутуп каласың, кандай башталчу эле, же сөзүн унутуп каласың, же бир толкунданасың бирдемке болупчу. Анан көп бир мындай аны деген өзүң эле көбүнчө өзүң байкап каласың да аны. Өзүң анткени билесиң, ка жерден азыр сөз кандай эле деп атыпчы, аны эл деле байкабайт, аны өзүң эле бир байкап алып, ошону мен ушинтип алдым, элдер байкап калды деп эле бир ичиңен бир кыжаалат боло бересиң да. Жаман экен. Негизи сиз жандуу ырдаганга басым жасайсызбы азыркы тапта? Азыркы тапта ооба, анткени ошолго өтпөсөк болбойт да, анткени азыр тойлордун көбүнчө тойго чыгып атабыз азыр. Ошол тойлордо көбүнчө жандуу үн сурашат. Ошол үчүн да чакырып атышат. Жандуу ырдай алат дегендей, Ооба. Жакшы. Албетте. Айдин, сенин Пикассо деген сөзүңдү түшүнбөй атабыз. Мааниси кандай дегенке биз түшүндүрүп өтөлү. Келишим бул шоунун жүрүшүндө сигнал жаңырышы менен Пикассо деп айтыш керек. Коногубуз Айдин эгерде өткөрүп жиберсе, биздин сандыкта тапшырма катылган, ошону аткарат. Ушундай. Айдин, ишиңе ийгилик, көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Ар убакта бар бол деп СМС билдирүүсүн 0518 менен аяктаган абонент узаткан. Атың ким, чоң кыз деген экен. Атым Гүлкайыр, тааныштырып өтөйүн өзүмдү. Үнү сонун экенби, достор? Дагы келген катар бар. Тумар, ишиңерге ийгилик. Айдин байке ырдап берсинчи деген экен. Буюрса ырдайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө ардактуу достор, сапарыбызды улайбыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар Таймда пробка оюну. Туура достор, пробка оюнуна кезекти берели. Азыркы тапта пробкада турган угармандарды чакырабыз жана буюрса коногубуз Айдин Шерди ырдатабыз, билетебиз, тапшырманы сиз бересиздер достор. Номерибиз студиябыз 0312 01 01 81 жана тапшырма берген угарманыбызды сөзсүз түрдө кургол кетирбейбиз. Жакшынакай Леон бут кийимдер дүкөнүнөн белектерибиз бар. Ооба. Азыр байланышка угарманыбыз чыкча биз маалымат берип өтөлү. Леондун 20 жылдыгын белгилеп белектерди тартуулайбыз. 5000 сомго соода кылып, бут кийим майын тазалоочу губка, бөөктөрдүн же мырзалардын үйдө кийүүчү бут кийимин белекке тандап алыңыз. 20 жылдыктын урматына бут кийимдин бардык түрүнө 20% арзандатуулар. Леонго кош келиңиздер. Достор, байланышта күтөбүз. Номерибизди дагы бир ирет кайталайлы дегичи болбой, угарманыбыз келип калыптыр. Кабыл алып төргө өткөзөлү. Алло, саламатсызбы? Алло. Кош келипсиз. Кош келдим. Атыңыз? Атым Эрлан. Эрлан. Маанайлар кандай? Эрлан, радиоприемниктин добушун азайтып койбойсузбу? Рахмат. Мына азайтыңыз. Угутам сизди. Кандай тапшырма беребиз? Пробкадабызбы азыр учурда? Ошону тактап алалы эң алгач. Пробкада турам. Кайсы көчөнүн? Чүй Советский көчөсүндө. Анда пипилдетебиз. Кана пипилдетиңиз? Эми терезеден башты чыгарып туруп, алтындар деп 2-3 жолу кыйкырып коюңуз. Орозоңор кабыл болсун. Алтындармы? Орозоңуздар кабыл болсун деп коюңуз. Мейли. Орозоңор кабыл болсун. Азаматсыз. Баракелде. Дагы пипилдетиңиз 2 жолу. Азаматсыз. Эрлан, эми дароо тапшырмага өтөлү. Эмне тапшырма беребиз? Кимге? Айдинге. Айдин Шерге. Айдинге эмне тапшырма? Брейк данс бийлей алабы Айдин? Эрлан, мен аны көптөн бери бийлейлик, чын айтайын, бийлей албайм. Биле албайсың. Ооба, мен ырдап эле берейинчи. Эчтек болбойт. Биз кейбейбиз, брейк данс деле бийлеп коебуз. Эрлан, сен көрөбүз буюрса. Эрлан, анда бийлетебиз,
Билеткиле ырдаткыла. Көбүнчө билеткиле ырдаганда жакшырдайт да, просто билегени көп көрбөйт да. Макул. Билетебиз анда. Эрлан, сизди күтөбүз. WhatsApp номериңизге жазып коюңуз, макулбу? Билегиңизди кайдан качан алып кетесиз, ал тууралуу түшүндүрүп беребиз. Жана азыр Айдинде ийгилик баарын орозо майрамдар менен ушул айды баарын жакшы болсун Кыргызстанда. Рахмат. Кыргыз элинде менин жанымдагы келинчегиме Нурайкама салам айтам. Ал жанымда отурат. Рахмат чоң. Сизге дагы рахмат тапшырма бергениңиз үчүн. Леон Сода маркасынан белек беребиз, макулбу? Алып кетесиз сөзсүз түрдө. WhatsApp номерибизге жазып коюңуз, Эрлан. Анда Айдин тапшырмасын аткаралы Эрландын. Кеттик анда. Туруп эле 1 2 3 4 кыймыл кантип билбейсиз дейм да. Мен баса белгилеп кетсем, сен деле биле койгонсуң дегенсиң. Келиңиз анда, келиңиз. Баштадык. Алдыңыздарда достор, жакында буюрса бичи дагы болот. Айдин Шер. Ордун эле биле берейин. Туруп эле билеп коюңуз. Көрөрмандар көрүп атпайбы? Элесе азыр мен точно брейк билесем, шымымай калат же көйнөм. Мейли айдылсын. Дагы бир болчу. Брейкти кантип билесиз эле унутуп калдым, бирок чын айтсам. Бутту болду. Унутуп койчу эле. Билет турбайсызбы? Келиңиз анда. Кеттик. Баштадык. Музыка дагы өзүңүз чыгарып койсоңуз болот. Пырдап. Бела бум. Уялбаңыз эми. Кеттик. Баары күтүп калбадыбы? Билейли анда. Унутуп койчу эле. Келиңиз эми дагы. Жакшылап эле билеп берип салыңызчы. Көңүлүм көтөрүлү да. Азыркы тапта пробкада канча угарман бизди карап турат. Келиңиздер достор, мен просто брейк биле албайт экенмин, чын айтсам, бирок аракет кылабыз. Аракет кылайын. Эмне буяктан билем. Ооба, мейли билеңиз. Алдыңыздарда Айдин Шер, кеттик анда. Хоп. Болду, жетет, азаматсыз. Буту менен биледи баса. Биздин угармандарга айта кетели, жаштык кезин эстедиңизби? Жакшы. Чөнтөгүмө парт менен мат менен бүт салып алып турмун. Чыгып кеткен жокпу? Жок, ошо. Жакшы, ардактуу достор, сонун билеп берди биздин көрөрмандар көрдү. Ал эми угармандарга дагы айтып өтөлү. Туруп Айтор бут менен сонун кыймылды көрсөттү. Коногубуз Айдин Шер. Колуңуз эчтеке болбойт. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусунун соңку минуталары уланууда, ардактуу достор. Билдирүүлөрдү узатып жетишип калыңыз. Конокто болсо Айдин Шер. Айдин, кызыктуу суроолор бар биздин Instagram баракчабызда. Ооба, жанагы суроону айтып кетейин. Кантип семирдиңиз? Секретин айтыңызчы дейт. Ошол айткандай эле. Кандай секрет? Үйлөнгөндөн кийин жубайың боюнда болгондо эле Пикассо кантип семиргениңди өзүң деле түшүнбөй каласың. Анткени түн ичинде туруп тамак жейм дейт, же дагы бир нерсени жейм дейт. Анан жанында отуруп турчу дейт. Анан жанында отурасың, айла жок. Анан кичине чокуп жеп туруп калганын жеп койчу, пожалуйста дегенде анан жейсиң. Еще өзүңдө аппетитиң ачылып кетет. Ошентип эле ошо жубайымдан калган нерсени жеп атып эле ошо менен эле толуп кеттиңиз. Ооба, бул чоң секрет десең. Жакшы. Келген билдирүүлөр бар экен соңку. Алар дагы узатып жетишип калалы. Айдин Шер, байке, мен сизди аябай жакшы көрөмүн. Атым Елена жана келинчегиңиздин атын айта кетиңизчи. Жана 9-класста бүтүп жаткан Жумабекти куттуктап бере аласызбы деген экен. Жубайыңыздын аты ким? Кызыккандар бар экен, абдан көп экен. Эльвира. Ошол анан Жумабекти куттуктайм. Жубайыңыздын аты Эльвира. Кызыңыздын аты? Кызымдынбы? Айбийке. 2 жашта дедиңиз, Ооба, 2 жашка чыкты буюрса. Ошол. Анан 9-класста бүтүп аткан иниси бар экен. Жумабек беле аты ким? Ооба. Жумабекти. Ооба, Жумабек экен. Ооба, Жумабекти куттуктайбыз. Ийгилик каалайбыз. Ой максаттарың баарына орундалсын. Ой максаттарың баарына тилегиңе жет. Бактылуу. Жакшы. Жана программаны жыйынтыктап жатып, программанын башында, шоунун башында келишим түзгөнбүз жакшынакай. Сигналды угар замат. Пикассо деп айтышыңыз керек болчу, Сиздин оюңузча өткөрдүңүзбү, өткөргөн жоксузбу? Өткөргөн жокмун. Чын эле. Анткени сен акырын кылып туруп, вообще акырын кылып туруп, анан коюп койбосоң эле. Бирок өткөрүп жибердиңиз. Ооба. Ооба.
бир жерден өткөрүп алдыңыз, укпай калдыңыз. Демек тапшырманы аткарасыз, Аны кантип билебиз? Билебиз, биз билебиз да. Билебиз. Анда дароо эле сандыктагы тапшырманы алып чыгыңыз сиз. Сен калп эле айтып атасың, бирок Келиңиз. Азаматсыз. депчи. Алып чыгыңыз, тапшырманы аткаралы. Сиз тапшырма аткаргыча биз маалымат берип өтөлү. Ардактуу достор, Тумар Тайм шоусунун башкы демөөчүсү Леон бут кийимдер дүкөнү 20 жылдыктын урматына бардык бут кийимдин түрүнө 20% арзандатууларды тартуулайт. Леонго кош келиңиздер. Кандай тапшырма экен? Жаңылмашта да калбай, даярданбай туруп окуп бериңиз дейт. Кеттик анда. Жакшыраак эле тапшырмапты о? Дароо окуйсуз, даярданбай туруп. Кетпи? Кеттик. Асманда 2 айры куйрук, бир ак кыска Батпаттан. куйруктуу айры куйрук, бир кара кыска куйруктуу айры куйрук, ак кыска куйруктуу айры куйрук, кара кыска куйруктуу айры куйруктун жолун тосот, кара кыска куйруктуу айры куйрук, ак кыска куйруктуу айры куйруктун жолун тосот дейт. Жарабай калбадыбы? Эми бир жолу келиңиз, так калбай. Батпаттан. Асманда 2 айры куйрук, бири ак кыска куйруктуу айры куйрук, бири кара кыска. Кара. Кайра баштан. Асманда 2 айры куйрук, бири ак кыска куйруктуу айры куйрук, бири кара кыска куйруктуу айры куйрук. Ак кыска куйруктуу айры куйрук, кара кыска куйруктуу айры куйруктун жолун тосот. Кара кыска куйруктуу айры куйрук, ак кыска куйруктуу айры куйруктун жолун тосот. Азаматсыз тапшырманы дагы аткардыңыз. Эми сизге программабызга келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Пландарда эми киришесиз, Буйрса, албетте. Хитрларды күтөбүз сөзсүз түрдө. Албетте. Клиптерди дагы күтөбүз. Сизге эркин микрофон. Ошол биринчиден жалпы эле кыргыз элиме, жалпы эле орозо кармап аткан биздин байкелерибизге, досторубузга, эжелерибизге, байкелерибизге баарыңыздарга ушул орозоңорго кабыл болсун демекчимин. Ойлогон ой максаттарыңарга, тилегиңерге орундалып, ошол нерселерге жетип, туура ниет кылсаңар, ушул орозодо баары кабыл болот деген ойдомун. Буйрса, ошол орозоңор жеңил болсун. Рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун. Жана сизге ыраазычылык билдирип, Леон бут кийимдер дүкөнүнөн сизге бул белек. Ой, чоң рахмат. Ошондо бут кийимби? Жайкы бут кийим кийип алыңыз. Жана бизди издеп турубуз. Кааласаңыз азырда кийип алыңыз. Чоң рахмат. Ардактуу достор, дал ушундай жалпы көрөрман угармандарга дагы ыраазычылык билдирели кызыктуу суроолор үчүн. Микрофондо болгон аты-жөнүм Гүлкайыр Нурматова. Буйрса эфир аркылуу ушкача коштошобуз. Чао. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү.